18 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталды. Нарын областында Ат Башы району 11 учуру, Ош областында 5 учуру, бул Нокат районунда 4, Кара Суу районунда 1. Ош шаарында 1 бейтап ооруканага алынды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 506 учуру катталды. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 140, Ош шаарында 74, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 56, Ысык-Көл областында 8 учуру катталды. Бир сутка ичинде коронавирус жугузуп алган медициналык кызматкерлер катталган жок. Жалпы республика боюнча ошо медициналык мекемелерде иштеп аткан кызматкерлердин саны ооруп калган учуру 116 учур бойдон калды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 270 аял кишилер, 236 эркек. Жаңы катталган учурларда 4 аял киши, 13 эркек. Жашына бөлүштүрүү боюнча караганда 15 жашка чейинки балдардын саны 50-гө жетти. Анын ичинде 1 жашка чейинкиси 3 бойдон турат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 14, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 126, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 191 жана 55 жаштан андан жогорусу 125. Жалпысынан 506 бүгүнкү күнү бейтап эсепте турат.